Kırgız ata-babalardın çağar kitebi. Baştalış 10. Nuhtun uğuldarı Şem, Ham jana Jepet Toponsudan giyin balaluu boluştu. Alardın sancarası mınday. Jepettin uğuldarı Gomer, Magok, Maday, Jaban, Tubal, Meşeh jana Tiras. Gomerdin uğuldarı Aşkenaz, Ripat jana Togarma. Jabandan Elisha jana Tarşış törölüp, oşondo ele gitter menen dodandar taragan. Deniz jeginde jaşagan elder uşulardın tukumu. Alar öz jeri, öz tili, öz uruulары бар, öz-özünçe elder ele. Hamdın uğuldarı Kuş, Misir, Put jana Kanaan. Kuştun uğuldarı Seba, Habila, Sapta, Raama jana Sapteha. Raamanın uğuldarı Sheba menen Dedan. Kuştan Nimrod деген uğulu бар ele. Ал дүйнөгө атагы чыккан баатыр болгон. Ал жараткан эгенин алдында мыкты аңчы да болгон. Ошондуктан эгенин алдындагы Нимродтой мыкты аңчы деп айтылып калган. Анын падышалыгы Шынар жериндеги Бабыл, Эрех, Акат жана Калне деген шаарлардан башталган. Ошол жерден Ашурга келип Нинеби, Рехобот Ир, Калах шаарларын жана Нинеби менен Калактын ортосунда жайгашкан Ресен шаарында курду. Ресен чоң шаар эле. Мисир болсо Луттардын, Анамдардын, Лехавтардын, Наптухтардын, Патрустардын, Каслухтардын жана Капторлордун түпкү атасы болгон. Каслухтардан Пелиштилер тараган. Канаандын тун уулу Сидон эле. Канаандан Хеттер, Жебустар, Аморлор, Гиргаштар, Хибилер, Арктар, Синдер, Арбаттар, Семарлар жана Хаматтар тарады. Кийин канаандыктардын уруулары туш-тушка тарап кетти. Канаандыктардын чеги Сидондон башталып, Герар аркылуу Газага жетип, анан Содом, Гамор, Адма, Себайымды курчап өтүп, Лашага чейин барчу. Булар өз уруулары, өз тили, өз жери, өз эли бар Хамдын урпактары эле. Жепеттин агасы Шемдин да балдары болду. Ал Эберден тарагандардын баарынын түпкү атасы эле. Шемдин уулдары Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут жана Арами. Араминин уулдары Уз, Хул, Гетер жана Маш. Арпакшаттан Шелах, Шелахтан Эбер туулду. Эберден 2 уул туулду. Биринин атын Пелек деп коюшту, анткени ошол кезде жер бөлүнгөн эле. Ал эми экинчисинин аты Жоктан эле. Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсармабет, Жарах, Адырам, Узал, Дикла, Обол, Абымайыл, Шеба, Офир, Хабила жана Жабап туулду. Булардын баары Жоктандын уулдары. Алардын жашаган жери Мешадан тартып, Сыпар аркылуу чыгышта жайгашкан тоого чейин жеткен. Булар өз уруулары, өз тили, өз жери, өз эли бар Шемдин тукумдары эле. Нух уулдарынын тукуму уруу-уруу, эл-эл болуп, мына ушинтип бөлүнгөн. Топон суудан кийин жер бетине жайылган элдин баары алардан тараган.